соцсалмактарда эки суроолорду байкап жүрөм. Биринчиси, ушул Камчыбек Ташиевдин алганына Кремлдин тиешеси бар, Путиндин батасын алып келди, анткени жана Лента.ру башкаларда чыгып калдыбы. Камчыбек Ташиев главный эмне дейт, русофоб дейт, ошол кетти деген заголовок менен кээ бир прокремлевский ЖМКлар чыкты да. Камчыбек Ташиевке 2024 жылдын аягы, 25 жылдары Россиянын кээ бир саясатчылары, кээ бир блогерлери активдүү түрдө жанагы материалдарды жаза баштады. Каршы жаза баштады. Материалдардын кээби каршы болсо, ачык түрдө кээ бирлери баягы жылмаланган боло баштады да. Эми анын себеби эки түрдүү караса болот. Биринчиси баягы bunun bayağı мекенчилдигинде десем, мекенчилдик катары кыргыздардын жаранын колдоо, коргоо, анан эсиңиздерде болсо керек, Россияда 2024 жылдын аягында кыргыз жарандар өздөрүнүн банясында баняга чыгып атканда атайын кызматтагы аскерлер, полициялар келип туруп, тепкилеп, үстүлөрүнө басып, ушунчалык кордоп, аброюн кетирип, интернетке чыгарып жүрген, андан тышкары жанагы скинтке кошулган көп группалар кыргыздар боюнча абдан бир терс маалыматтарды берген. Анан ошо Россиянын жана Соловьевдин каналында Михеев деген бар. Ал дагы бир 2-3 жолу ошо кыргыздар боюнча мындай жылмалаган бир туура эмес сөздөрдү айтып келишти. Анан жакынкы арада 1-3 ай мурун ошо Соловьев да өзү айтып койду. Булардын бардыгы жөн айтылбаса керек, алардын өздөрүнүн билгени болушу мүмкүн. Же болбосо алардын артынан баягы жип менен тартып кой берип жүргөн адамдар болушу мүмкүн. Ага себеп болду. Себеп дегенде Ташиев баягы ошолорду көргөндөн кийин, билгөндөн кийин албетте баягы Россиянын биякта иштеген кээ бир кызматкерлери ачыктан ачык туура эместерди мына ошол областына жүргүзгөнү боюнча маалымат түшүп, анан аларды кароого убактысынча мындай көргөзүп койду. Албетте бул жаккан жок. Биринчиден. Ассаламу алейкум, жалпы кыргыз элим. Сиздерден жардам сурап кайрылып жатамын. 3 баланын жалгыз бой энесимин. Ортончу балам Умар 6 жашта, диагнозу ДЦП, врожденный паралич. Кайдыгер карабаган кыргыз элим. Уулум Умарга жардам бериңиздер. Балдарыңыздар оорубасын. Жараткан Аллах Таала өзүнөн башка эч кимге муктаж кылбасын. Уулум Умардын жок дегенде отуруп калышына жардам бериңиздер. Балам жок дегенде өзүнүн тамагын өзү ичкенге жардам бериңиздер, суранамын. Уулум Умарды таштабаңыздар. Учурда балам лечение алып жатат. Баламдын алган лечениясы токтоп калбаш үчүн жардам бериңиздер, суранамын. Биринчиден. Экинчиден дагы бир мисал катары айтар элем. 30 ноябрда 2025 жылы Кыргызстанда ОДКБнын юбилейный мындай чоң саммити болду. Ошол саммитте коопсуздукка тиешелүү маселелер көп каралды. Бирок эмнегедир Ташиев ага катышпай калды. Ошондо эле бир кандайдыр бир звонок болгондой сезилгенде мен үчүн. Ошол 30 эми үчүн вице-премьер-министр, куратор силовых структур, председатель ГКМБ, ошол көптөгөн маселелерди коопсуздук боюнча карай турган, коргонуу маселелери боюнча тиешеси бар адам ошого катышпай калганы таң калыштуу болуп калды. Массалык маалымат каражаттарында аз-маз жазышты, анан токтоп калды. Андан кийин дагы бир-эки макалалар чыгып калды Ташиев боюнча, ушу каршы пикир айткандар. Эми алар түздөн түз катышпаса дагы коомчулукта кандайдыр бир электоратта, элдин арасында коомчулукта бир мүнөз түзө баштады да, адам ошо адам боюнчачы. Бул бир. Түздөн түз килгүчү, конечно, мүмкүн эмес. Эми балким бизге билинип билинбеген кандайдыр бир Ташиевдин башка бир
мамлекеттердин ОДКга кирбеген же болбосо ОДКга кандайдыр бир деңгээлде терс каршы айткан башка мамлекеттердин атайын кызматтарынын жетекчилери менен жолугушуусу болуп калган, аны россиялыктар билип алып, анан кандайдыр бир деңгээлде буга мындай өздөрүнүн каршы пикирин айтышы мүмкүн да. Мындай дагы болушу мүмкүн. Бул коомчулукта, то есть атайын кызматтардын ортосунда билингенден да билинбеген маалыматтардын негизинде көп иштер болуп калат. Бул дагы себеп өзүнчө бир жагдайды түзүшү мүмкүн. Анан берки биягын караганда менимче бүгүнкү болуп аткан жанагы 75-нин айткандары, чакыруулары, анан мен айтып кеткен көптөгөн себептерчи, бул вице-премьер болуп чек ара маселелери, пограничный, улуттук коопсуздук кызматы, анан көп иштерге аралашып, ошого чачырап кетти да, убакытсы да жеткен жок, күчү дагы баарына жетпейт, толугу менен контроль дагы азайып калган. Ошонун баардыгы анан өздөрүнүн колдоочу жакындары дагы кээ бир учурда подставлять этип жүрүштү. Экономика жагынан талашып, бизнес жагынан талашкан учурлар болушту. Ошонун баардыгы комплекс түрдө буга себеп болуп калды болуш керек.